Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги Жалал Абад областындагы Ташкынур шаары номер 3-тоголок атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби, Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Жалал-Абадская область, город Ташкумар, средняя общеобразовательная школа номер 3 имени Тоголок Малда. Ассаламу алейкум, биздин бул максат кандай максат болуп атат? Бардык адам өзүнө текшерип көрүш үчүн билимди теңдей кандай болуп атат. Анан ошого жараша өзүңүз оценка берип аласыздар. Алдар сырткары азыр көбүбүздүн ар бирибиз кой максаттарыбыз бар. Окууну бүтсөм, бир окууга тапшырам, жолубузду бир жакка иштешим керек депчи. Ошого ар кандай жерге барып ар жакка алып барыш мүмкүн. Тилди көбүрөөк билиш керек. Тилди билбесек көп кыйынчылыкка жаралат. Мен силерге пример берейин. Элементарный орус тилин билбесем да. Бизде көбүс Россияга кетип калат да, барып иштейбиз деп, баргандан кийин же орусчаны билбеш же конкретно бир жөндөмүбүз болбой кыйналат экенбиз да, жакшы иштерге орношкондочу. Ошого силерди дагы ошо биздин баштан өткөн нерсе силердин башынан өткөн бир кичине болсо ушундай кызыктыруу конкурстарды өткөрүп берип, андан кийин бир дальнейшем кийин өзүңөргө да бир жакшы бир түрк болот деген оюбуз да. Силерде бизде кыйналбадыңдар, ушундай нерселер уюштурайлы деп чечтик да. Биз деген Ташкынур сада биримдик деген коом бар. Именно ошо Россияда жүргөн Ташкынур жерлештеринин идеясы менен ачылган бул коом. Силердин эле туугандарыңар, силердин эле ата-энелериңер ошол жакта бизге жардам берип атат. Ар бирибиз жөн жүрбөй кичине болсо да Ташкынур жерлештерибизге, Ташкынурда жакшы салымыбыз турайлы, элибизге жер пайда болуп турган. Анан бул 2-3 этап болот. Бул Ташкынур боюнча мектеп көрүнүшүп келип атабыз да. Буюрда азыр ачылгандан бир 3 жеңүүчү болот. Буну да жакшы бир себеп өзүчө грамота, кичине акчалай себеп менен беребиз. Андан кийин дагы бир жол өткөрөбүз. 2 жол. 3-үчүсүндө уже мектептер менен дагы бир жерде башынан дагы өткөрөбүз. Ага чейин финалга чыккандар, эң кыйынын деп ар мектептен тандалгандар мектеп аралык атышат. Азыр биз өзүбүзчө мектептин ичинде болуп атат бул. Ушу мектептин ичинде өз жеңүүчүлөрдү аныктап алабыз да. Мындайча айтканда силерге эме кылыш эмес, өзүңөр текшерип, өзүңөрдүн билим деңгээлиңерди. Мисалы үчүн биз турмушта колдонгон сөздөр аябай көп. Ошонун англисчесин, орусчасын билсеңер, өзүңөрдүн келечегиңерге ошол сөздөр силерге жардам берет деген ниетте Чыңгыз уюштуруп атат. Чыңгызды мен тааныштырып өтөйүн. Ушул Ташкынур шаарындагы Садака билимдик коомунун жетекчиси. Эми бул деле мындай ошол жакшы ой менен силерге азыр түшүндүрүп айтып кетти. Жакшы ой менен ачылып атат. Мага аябай мен жан келип бизге айтып сунуштаганда мен жактыргам. Анткени бул турмушта колдонгон сөз деген эң жакшы. Анткени баардыгыбыз мисалы үчүн эң биринчи эле көпчүлүгү деле окууду бүтүп Россияга барам дейсиңер. Россияга барганда ошол эң негизги ушул турмушта колдонушуу сөздөрдү биз сүйлөй албай, орустар менен сүйлөшө албай калышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн силер өзүңөрдү текшерип көрүп, эгерде силер ошол нерсеге даяр эмес болсоңор, андан ары дагы жаттап, үйрөнүшүңөр керек да, мындайча айтканда. Силердин өзүңөрдүн келечегиңер үчүн. Чыңгызга же мага анын эч кандай немеси деле жок. Болгону силер өзүңөр түшүнүңөр. Мен түшүндүрүп айтканда деле айттым силерге, турмушта колдонулган, силерге бул эң жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат. Биринчи жагынан өзүңөрдү текшерип аласыңар, экинчи жагынан ошо билбеген сөзүңөрдү кайра жаттап, өзүңөрдү дагы көрүп тургөнгө эң чоң мүмкүнчүлүк болот. Миң сөздү тапшыруу боюнча бизде 9-10, 11 класстардын окуучулары катышкан. Азыр ушул 9-10, 11 класста жеңүүчүлөрдү сыйлап коюу үчүн атайын ушул Ташкынур шаарындагы Садака коомдук бирикмесинин жетекчиси Чыңгыз, ошондой эле Таалай Чыңгыз үчөөсүнө тапшырып коет. Азыр өздөрү беришет, өздөрү тапшырышат керек. Саламатсыздарбы? Эжекелер, окуучулар, мынакей Ташкынур Садака биримдиги уюштурган
Til боюнча конкурстун жыйынтыгы чыкты. Бул конкурсту уюштурууга биздин Россияда иштеген Ташкөмүр садака биримдигинин мүчөлөрү ай сайын ошол жакта суукта иштешип, ысыкка күйүшүп жүрүп, Ташкөмүрүбүзгө өнүгүшүнө салым кошолу деп колдон келген тыйын жөнөп турушат. Ташкөмүр шаарына жакшы окугула, Кыргызстандын келечегине жардамы тие турган, үлүшүн кошо турган жаштардан болгула. Ташкөмүр немеси жаштарынын Жалал Абад облус калаасы боюнча Кыргызстанда конгрессинин төрагасына келди. Алла болмасын. Assalamu alaikum. Kishine 5 minut vaqt berib bo'lsa, shu ketadi. Bunday ish-chara Tashkөмүрдө birinchi жолу болуп атат. Ошого активдүү катышып берген окуучуларга терең ыраазычылык билдиребиз. Мен азыр ошол бүткөндө келип калдым, жыйынтыгында. Ким кандай катышты, бул жерде мугалимдер, байкоочулар болду деп ишенем. Бардык нерсе адилеттүү болду. Ошо бул жерде жеңүүчүлөр мындан аркы ар бир окуп аткан, жасап жаткан жумушуңардын ийгилигин чек болбосун эч качан. Бул жерде мугалимдерге рахмат. Ушу иш-чараны уюштуруп, башында туруп, ушул нерсени кылып бератканга. Эгерде силердин бул жерде билимиңер төмөн боло турган болсо, келечекте 5-10 жылдын ичинде мамлекеттик кызматчы болуп барып кала турган болсоңор, мамлекеттеги проблемаларды чече албайсыңар. Коомдун жетишкендиги, жетишпегендиги мугалимден көз каранды, бирок нар жакка бир мамлекеттин өнүгүшү ушул жерде турган силерден көз каранды болуп калат. Ошон үчүн азыр мүмкүнчүлүк бар, окуп калгыла, билип калгыла. Ушундай проекттер келсе, ушундай колдоолор келсе, ошол нерсени колдонуп калгыла. Мындай нерсе башка мектептерде жок, айтып коеюн. Ошон үчүн бул жакта акелериңерге ыраазычылык билдирип, Россияда жүргөн акелерге терең ыраазычылык билдирип, ошолордун берген билимин, ошонун бераткан сыйлыктарын, мындайча айтканда, керектүү жакка пайдалангыла. Рахмат чоң. Assalamu alaikum, урматтуу окуучулар. Силерге терең ыраазычылык. Ушул тил билсең, дил билесиң деген сынакка катышканыңарга туура түшүнүп, жакшы аракет кылып ушуга умтулганыңарга, алдан сырткары эжеке силерге чоң ыраазычылык. Бизди колдоп, жана окуучуларды колдоп, ар дайым болгон мээнетиңерди окуучулар үчүн чыганыңарга силерге терең ыраазычылык. Анан окуучулар ар бирибиздин азыркы учурда ар бирибиздин может ата-энелерибиз, туугандарыбыз Россияда жана башка өлкөлөрдө жүрүшөт. Биз ушу Ташкөмүр сада биримдик коом деп өзүбүзчө ушу чет өлкөдө жүргөн ташкөмүрлүктөр түзгөнбүз атайын. Ушу жөн жүрбөй, чогуу биргеликте Ташкөмүргө өзүбүздүн жердештерибизге, өзүбүздүн шаарыбызга туулуп өскөн бир жакшы элге керектүү иштерди кылайлы деп ушундай идея менен ачканбыз. Анан ар бир бизде ар кандай программалар бар. Ушу билим деген программага токтолуп быйыл билим жөнүндө билимге көбүрөөк басым кылайлы деп атабыз. Биз анткени ар бирибиз кандай учур болбосун сөзсүз түрдө бир чет өлкөгө чыгып калышыбыз мүмкүн, болбосо бир жогорку окуу жайга тапшырабыз. Ошондо бул тилди канча көп тил билсең, ошончо бир жакшы жардамдар тийип калат бизге. Ошондой нерселерге силерге бир кызыктуу бир конкурстарды өткөрүп берели деп ушинтип өзүбүзчө садага биримдин ичинде мүчөнүн балдары баардыгыбыз биргеликте ушундай чечимге келдик. Анан эми эжеке ушу уткандарды өткөндө немеси чыгарды жыйынтыгына. Ошо жыйынтыктын тапшырып коелу. Ыстанабыз балдар. Биринчи местаны ушу сынактын жыйынтыгын, биринчи местаны. Тил билсең, дил билесиң сынагын биринчи орун ээлегендиги үчүн номер 3-чү Толокмол атындагы жалпы билим берүү орто мектебинин 10-Б классынын окуучусу Жаныбекова Нуркыз.
айдан 1,5 миллион. Акчасы менен ошо Алдан сырткары айта кетчү нерсе Нуркыздын ата-энесине чоң рахмат, ушундай алтындай кызга тарбия берип, жакшы окутуп көңүл бурганына. Алдан сырткары эжекелерге сөзсүз түрдө терең ыраазычылык, силерге жакшы билим тарбия берип атканыңарга. Анан буйруза, Кудай кааласа, азыр бизде 3 орун бар да. Мындан кийин дагы бир 2 айдан кийин дагы ушундай конкурс өткөрөбүз. Бардыңар жакшылап даярданып, катышканга аракет кылдылар. Анан алдан сырткары анан кийин 3-чү туру болот. 3-чү турунда шаарлар мектептер арасында шаар ичинде болот. Анан уткандарды сөзсүз түрдө бир жакшы бир курортторго, может да бир жакшы өзчө бир сюрпризибиз бар. Барып ошол жакта эс алтып, тренинг өткөрүп, эжекелерди ошо алып барганга аракет кылабыз барыңыздар. Ал жерге 3-чү турунда уткандын директори сөз барат, классный руководитель сөз барат. Английскийден берген эжекеси, анан русскийден берген эжекеси. Анткени ушу төртөөнүн салымы менен болгон нерселер болот. Ошого эжекелер силер дагы сураны жакшылап аракет кылдылар. Окуучулар силерди аракет кылдылар. Ушу баягы мээнет кылып, чет өлкөдө жүргөн жердештерибиз мээнет кылышып атат да, кичине болсо да шабыс салым болсун депчи. Ошол мээнетти туура түшүнүп бактырган аракет кылат. Мына жарык кылат. Мен карап койгула. Жарык болуп калат экен да, кичи мынаяка тургулачы. Айнектен жарык болуп калат экен. Төртөңөр батыр алга. Ошондой эле мактоо баракча менен 2-чи орунду ээлеген Кемелбекова Таңсулуу. Ошондой эле мактоо баракчасы менен 9-класстын окуучусу Кочкору Айбике. Айбике бияк кара. Алдан көтөрүп алсаң Айбике. Орус тили менен англис тилди билсеңер, бул жерге ишканага, компанияларга кирип иштейсиңер. Ошон үчүн жакшылап аракет кылгыла. Ата-энеңердин мээнетин актагыла. Силерге кийиндирип, мынакей тамак аш алып берип, эжекелердин мээнетин актагыла силерден суранып. Жакшы балдар, кыздардан болгула. Ташкент Садака биримдигинин жигиттерине, Россиядагы кыздарына терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай мүмкүнчүлүк деген темада аябай сонун конкурс жүрдү, активдүү катышты 9-10, 11 класстан. Бул чек эмес, бул 1-чи туру болду. Эми дагы 2 айдан кийин дагы 2-чи тур өткөрүлөт балдар. Активдүү катышып ушундай сыйлыктарга ээ болушуңарды силерге да каалайм. Көп тил билсек, көп адамсың деген биз англис тилинде бул девиз менен иштеп келип атабыз азыр. Мынакей ушул девиздин негизинде иш алып барсак, келечекте эң максат дүйнө жүзүндө Кыргызстанды тааныта турган эр азаматтардан болот деп нерсеге терең ишенем. Андан сырткары мына ушул дил билсең, дил билесиң сынагын уюштурган биздин ушу Садака билимдик коомуна терең ыраазычылык билдиребиз. Мүчөлөрүнө сиздердин да ишиңерге ийгилик, талбаңыздар. Сиздер ушундай жакшы көп зор иштерди кылып атасыңар. Мына ушул зор иштердин баардыгы силерге Алладан кайсысын айтмакмын. Терең ыраазычылык билдирем ишиңерге. Урматтуу окуучулар, мынакей бүгүн 3-декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген күнгө арналган майрам болуп эсептелип атат. Мынакей ушул бүгүнкү майрамга мен силерге чын жүрөктөн куттуктайм. Окууларыңарда ийгиликтер болсун. Ушул мүмкүнчүлүгү чектелгенине карай бизге сонун ийгиликтер таап келип, жакшы окуучулар болгула.
жакшы окуган окуучулар, окууларга да дайыма жетишкендиктер, ийгиликтер болсун. Ушул майрам менен куттуктап атайын, биздин өкүлдөр келишкен, мынакей өздөрү дагы азыр айтышат. Терең ыраазычылык билдиребиз, учурдан пайдаланып сиздерге дагы мына садака фонду биримдигине бизди дайыма ушинтип колдоп, балдарыбыздын мындан ары ийгиликтерди жаратып, өсүп өнүгүшүнө зор салым кошуп келесиздер. Силерге дагы үй бүлөлүк бакыт, ишиңиздерге ийгилик, дайыма ушуңуздардан жазбай, элдин үнүн угуп, эл менен бирге болуп, ушулардын көйгөйүн чечип, дайыма ушул максатыңарды ишке ашырып жүрө бергиле. Дайыма ушул амандыкта болгула, ден соолукта болгула силерге. Урматтуу окуучулар, майрамыңар менен биринчиден биздин ушу Россиядагы жигит кыздарыбыз иштегенде колунан келишинче ай сайын кийин жөнөп турат. Ушу бүгүн 3-чү мектептеги окуучуларга жардам берели деп келдик. Силерден бир гана ушу жакшы окугула, ата энеңердин, эжиңердин мээнетин кайтаргыла, умтулгула алга. Молодцы. Assalamu alaikum окуучулар. Аябай мыктысыңар, жакшы окуп атасыңар, аракет кылып атасыңар. Биз силер менен сыймыктанабыз. Силер менен не только биз, силердин ата энеңер, туугандарыңар, досторуңар, классташтарың барлыгы сыймыктанат. Анткени силер жакшы окуучусуңар. Мынакей бүгүн конкурс өткөрүп бердик. Тил билсең, дил билесиң дегендей. Ошол сынактан жеңүүчүлөрү өзүнчө жакшы сыйлыктарды алды. Ошолордун катарында силерге дагы жакшы окуучу катары сыйлык берели деп ушундай өзүбүзчө кеңешип, эжекелер силерди сунуштап, жакшы мыкты окуучу, сабагын калтырбай постоянно келип окуйт, тарбиясы жакшы, бири-бирине жардам берет деп силерди аябай мактап, ошо жакшы бир окуп аткан жакшы кулп мүнөзүңөр аркылуу силерге кичине болсо да бир сыйлык берели, кандай сыйлык берели деп өз алдыбызча кеңешип ушундай чечим чыгардык. Мындан кийин дагы жакшы окуп аракет кылгыла, мындан кийин дагы көбүрөөк жакшы жардам берген аракет кылабыз, Кудай кааласа. Молодцы.